Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагын өтөбүз. Сабагыбызды өтөөрдүн алдында силерге жагымдуу маанай каалайм. Көтөрөбүз оң колду, үйрөнөбүз оң жолду. Көтөрөбүз сол колду, үйрөнөбүз адептүү, сылык болгонду. Алаканды чабабыз, алга кадам таштайбыз, айланабыз эки жолу. Мен сабакка даярмын деп айтабыз, отурабыз, көңүл бурабыз, сабагыбыз баштайбыз. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежесине көңүл бурабыз. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Экранга жакын келип сабакка активдүү катышабыз. Өздүк гигиенаны сактап, колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Бүгүнкү сабактын темасы табигый кырсыктар учурунда өзүн-өзү алып жүрүү эрежелери. Сабактын максаты: окуучулар табигый кырсыктар учурунда өзүн-өзү алып жүрүү эрежелерин билишет. Кырсыктар учурундагы негизги сактануу жолдору менен таанышып, билимдерин өстүрүшөт. Сабырдуулукка, чыдамкайлыкка тарбияланышат. Балдар, өткөн сабактагы үй тапшырмасы боюнча кайталоо жүргүзөбүз. Табигый кырсыктарды келип чыгышы боюнча канча топко бөлөбүз? 2, 4, 6. Кана ой жүгүртөбүз. Албетте 6 топко бөлөбүз. Геофизикалык коркунучтуу кубулушту көрсөт. Жер титирөө, кар көчкү, суу ташкыны. Албетте жер титирөө. Мөөндөр, нөшөр, саратан, ысык кайсы топтогу коркунучтуу кубулушка кирет? Гидрологиялык, геологиялык, метеорологиялык. Албетте метеорологиялык топко кирет. Жаңы темага киришүү. Балдар, бизге ар түрдүү табигый кырсыктар белгилүү. Бирок кырсыктар учурунда өзүбүздү туура алып жүрө алабызбы? Эрежелерди билебизби? Бүгүнкү сабакта бир канча кырсыктардан сактануу эрежелерин билип алабыз. Жер титирөөдөн сактануу. Имаратты жана андагы буюмдардын кыймылдаганын сезгенде дүрбүлөңгө түшпөө керек. Анткени али чыгып кетүүгө убакыт жетишет. Тезинен имараттын ичинен документ, акча жана эң зарыл буюмдарды алып тепкич менен чыгып кетүү. Лифтке түшкөнгө болбойт. Эгер үйдөн чыга албай калган учурда дубалдын бурчу жана столдун астына жашынууга болот. Чоң предметтер жана айнектин жанына турганга болбойт. Жаш балдарды калкалагыла. Суу ташкынынан сактануу. Ташкын тууралуу кабарды угар замат документ, эң зарыл буюмдар жана 2 күнгө жетерлик азык алып, коопсуз аймакка чыгып кетүү. Үйдөн чыгарда электр жана газ жабдууларын өчүрүп, калкый турган буюмдарды бекемдөө керек. Эгер убакыт болуп калса, үйдөгү баалуу буюмдарды жогорку кабатка же чатырга чыгарып, эшик-терезелерди жаап коюу керек. Жардам келбей калса, үстүңкү кабатка же чатырга чыгып, күндүз сүлгү булгап, түнү жарык сигнал менен жардам чакыруу керек. Кар көчкүдөн сактануу. Эгер кар көчкүдөн кача албасаң, анын багытын карай бутту бүгүп жерге бекем жатуу керек. Өтө ылдам темп менен кар көчкү жолунан коопсуз жайга качып, аскага жашын. Жаш таракка жашынганга болбойт. Көчкүдө калып калсаң, колду кыймылга келтирип, көчкүнүн үстү менен жүрүп четке чыгууга аракеттен. Көчкүдө калганда кыйкыруу пайдасыз, анткени үндү кар жутуп башкаларга угулбайт. Кыйкырганга ашыкча күчүбүз кетет. Сабакты бышыктоо. Кымбаттуу балдар, мына силер бир канча эрежелерди үйрөнүп алдыңар. Бул эрежелерди эске бекем сактап, өзүңөрдү жана жакындарыңарды ар кандай күтүүсүз кырсыктардан сактай билгиле. Үйгө тапшырма балдар.
Erежелерди жаттагыла жана көнүгүү үчүн үй шартында кайталагыла. Кийинки сабакка чейин саламатта тургула.